прокуратуранын эң негизги функциясы бул мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө туурабы? Өткүрбек Асылбекович. Анан мага айтып коюңузчу, мисалы биз Бишкек шаарында жашайбыз да. Бишкек шаарынын өзүнүн статусу бар, борбор деген бул бир. Бишкек шаарынын генеральный планы бар. Бир канча жылга кантип өнүгүш керек, кандай жолдор болуш керек, кандай үйлөр салыныш керек. Сиз мага айтып коюңузчу, ошо Киевский Шопоков көчөсүндө Газпромдун заправкасы турат да. Эми Газпром боюнча сөз башкача эми. Инвестор жакшы, бирок ошол заправканын турганы мыйзам чегинде ошо туурабы? Генпланга караганда, шаардын план детального планирования деп коет, ошого караганда, анан карасаңыз, университет бар, медицинский учреждение бар, жанында 4-5 торговый центрлер бар, күнүгө 20-30 миңге чейин киргенчи. Биз ал перекресткте айтабыз, ал жерде 100 миңден ашык киши жүрөт даймачы. Ошол жерде жана заправканын айтып койсоңуз турганы, план детальный планированияда болбогондон кийин ошо мыйзамдуу кандай иш чараларды көрөбүз? Сиз мага кантип ошо айтып коюңузчу ушул маселе боюнча. Токтотуп койсоңуз. Мен ама сиздин Үмүталы Токтаралич берген сурооңузга так жооп бере албайм. Убакыт берсеңиз тактап чыгып айтайын. Мен ал жерде өзүнүн шартына байланыштуу бул мен билгенден көп жылдан бери эле турат бул. Кечеле пайда болгон жок да, бир тактап туруп мен айтайын сизге. Азыр бул жерде мен туура же мыйзамдуу деп сизге ушул жерден сразу дароо айта албайм. Анда мага жазуу түрүндө берип койсоңуз ушуну. Ооба, беребиз сизге. Мен сөзсүз түрдө. Анан экинчи маселе, Өткөрбек Асылбекович, мына коомчулукта абдан Акнет боюнча катуу маселе болуп атат да. Учредительдер, то есть эки тарап бири-бири менен талаш тартыштар болуп атат да. Эми Акнет боюнча ар кандай сөздөр болуп атат. Незаконно, эми бир тарабы кошуп коюңузчу, 10 секунд. 10 секунд. 15 секунд. Сүйлөй бериңиз, кош бериң. Ошо ГСБптин жумушчулары туура эмес, ошо немени счетторду 10 секунд. разблокировать эткен ушундай сөздөр болуп атат, ар кандайчы. Акнет деген билесизби? Алар аргасыз болгон ГСБптегилерчи. Эмне үчүн энди аякта Бишкекте эле 500 миң колдонот Акнет мененчи. Бүт государственный учреждение. Акнет боюнча кылмыштердин 5 кылмышчы козголгон. Бул кылмыштар боюнча 2 кылмышчы боюнча кылмышты кыскартуу токтомдору бузулуп, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына тапшырылган кылмыштар. Ошолор тергөө амалын жүргүзүп жатат. Ал эми интернет булактарына жана чыгып кеткен финансы полициясынын кызматкерлери боюнча материалдар кызматтык иликтөө жүргүзүү үчүн Финполициянын өзүнө жөнөткөнбүз биз. Анын жыйынтыгы менен материалдар келсе, биз кызматкерлерине карата укуктук баа беребиз. Кылмыштердин материалдарын баарын окуп чыгуу менен, кылдаттык менен. 10 секунд. Биз мына депутаттар, мен дайым айтам да, биз өзүбүздүн мына государственный чиновниктерди, кызматкерлерди дагы коргоп да жүрүшүбүз керек. Эми үчүн коммерциялык тарапта. Рахмат.